Агай, биринчиден кош келипсиз. Бүгүнкү биздин программабызга биринчи суроом мына ушул дордой деген нерсени бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда, Кыргызстанда жалпы дордой деген жана Аскар Салымбеков деген ысым дээрлик жанаша көп жылдардан бери чогуу келе жатышат. Көпчүлүк билет дегендей дордой. Эмне себептен дордой? Мисалы, теле көрүүчүлөр үчүн дагы бул абдан кызык болуш керек. Эмне себептен дордой деп койдуңуз? Бул суроону түшүндүм. Көп сурашат. Дордой деген эмне үчүн базардагы дордой, анан спорттагы дордой депчи. Дордойдун тарыхы бул менин 3-чү чоң атам да. Биз 1962 жылы ат башыда ошо футбол келди да. Ошол көчөлөрдүн арасында, мектептердин арасында ошо футбол башталган мен эсимде да, баягы саска 2 таш коюп койгондан ойногондо. Анан биздин айылдын командасын баягы чогулуп алып, биздин байкелер анан кийин кандай деген ат коебуз дегенден анан ошол жерде баягы биздин туугандар, анан башка кошуналар дордой деп койбойлу деди. Анан ошол 1961-62 жылдан бери ошо футбол команда дордой болуп калды. 1965 жылы Советтер Союзунда Булгары топ деген, Кожаный мяч деген Пионерский правда газетасынын омелери байгесине турнирлер өткөрө баштады көчө командалардын арасында. Ошондо да биз дордой деген команда менен чыкканбыз. Анан мен ошо окуу бүткүчөктү 72 жылга дейин ошол дордой командасынын мен капитаны болуп жүрдүм. Анда баягы мектептердин арасындагы спартакиадада биз Нарын облусун жеңип, Кыргызстандын Таласка, Каракол, Качысай, Кызылкыя, Бишкек ошол жака келип ойноп жүрдүк. Анан бирке унутулуп калды. Унутулуп калып, анан ал команда кийин болбой калды. Анан кийин базар ачылып атканда, анан базардын атын эмне коебуз дегенден анан кийин Кубат Байболов болуп анан кийин дордой деп койбойлу дедим да. Анан дордой десе дордой деп эле ошо кайра базар дордой болуп калды. Анан дордой аркылуу анан акча таба баштадык. Анан балдар келип мындай бир байке команда түспөйлүбү деп калды. Бир Мурат деген биз азыкта иштейт, ошол кичине балдарды тренировать этчү. Как раз жана Семетей Султановдардын тренери Токтогон Элтинов деген бизде машыктыруучулар бар футболдон. Байкем футболист десем футболду көтөрбөсөк ушу көк бөрү менен эле жүрө бересизби депчи. Как раз ушу көк бөрүнү көтөрүп аткан жылдар болчу да. Мен көк бөрүнү көтөрүп атам, жаңы эрежелер менен деп калдым да. Ой, жок, эми сиз футболистсиз, давай бир команда түзөлү деп. Анан болуптур да, дордой анда менден көп акча сурабагыла, ойногула дедим да. Анан 1 жыл, 2 жыл ойноп жүрүштү, 5-6, 7, 8, 1 лигада ойноп жүрүштү. 1 лигада ойноп дордой команда деп. Нарын деп жүрүштү, дордой Нарын деп. Анан 2002 жылы анан өзүм баягы кириштим. Мурунку баягы тажрыйбам менен Бишкек спорт комитетинин, Фрунзе спорт комитетинин төрагасы болуп турганда биз алганы аябай жакшы көтөргөнбүз. Анан ошентип жүрүп, анан ошо тажрыйбам менен Подкорытов тренер болчу, Чокморов начальник команда болчу. Анан экөөнү чакырып, келе дордойду көтөрөлү деп анан Подкорытов келе баштагандан анан кийин чемпион боло баштадык. Подкорытов менен 2 жолу жана Африка президентинин кубогун алдык 2006-2007 жылдары. Андан кийин да бир топ машыктыруучулар алмашылды. Эми азыр ушу дордой өзү улак тартыш болобу, футбол болобу, баягы өзүнүн баягы ордун ээлеп, элдин оозунда болуп, спорт дегенде дордой дагы өзүнүн орду бар. Кыргызстандын спортунда ушундай дордой ушундай болуп келе атат азыр. Жакшы. Эми сиз бул кыргыз спортунун өнүгүү жолунда башынан бери өзүңүздүн салыңыз кошуп, азыр көптүр келе жатасыз. Сиздин атыңыз кыргыз спортунда дээрлик баягы чоң тамгалар менен жазылып калды деп айтсам жаңылышпайм да. Анан мына ушул Советтер Союзу ураганга чейин дагы сиз кызмат кылдыңыз. Ошол эле мына ушул өзүңүз буга чейин айтып өткөндөй эле 91 жылга чейин кызматта болдуңуз. Анан Советтер Союзунун ыдырашы менен кыргыз спорту кандай абалда болду эле? Ошол маалды бир аз эске салып көрүңүзчү. Эми совет доорунда бул бизге кандай таасир берди дээрлик? Бул физкультура менен спорт
бул аябай мамлекеттик саясат болчу да. Мамлекеттик саясат, Советтер Союзу жана олимпиадаларда, дүйнөлүк чемпионаттарда ушунчалык көп каражаттар бөлүнүп, тренерлерге, машыктыруучуларга, спортсмендерге Советтер Союзу биринчи болуп туруш керек деген эме болчу да, мындай. План коюлчу. Идеология болчу. Тетигил Хельсинкиден баштап, 52-жылдан баштап, ошол катыша баштагандан баштап, ушундай партия, ушундай эме койчу. Задача койчу, ушундай биринчи орунду алышыңар керек деп. Аны ошого жараша, анан кийин канча талап кылса, машыктыруучу спорт ошончо каражат бөлүнүп турчу. Бүткүл мынакей Советтер Союзунда бүт материалдык базаны карап көрсөңөр, стадиондор, бүт жанагы учебно-тренировочный база деп коет деген, бүт тигил Арменияда, Белоруссияда, Россияда, бүт мамлекеттеги союзный республикалардын баарында эме бар болчу. Ушундай базалар болчу. Бизде Кыргызстанда Ысык көлдө, мынакей Чоң Ташта, курчу жердин баарында курулган да. Анан кийин биздин баягы эң баягы натыйжалуу мынакей Кыргызстан ошол 1980-жылы Олимпиадада эмесин көрсөтпөдүбү? Алтын медаль алынды Олимпиадада. Эң баягы эң престижный жанагы 42 километр марафонго биздин Сатымкул Жуманазаров ал жерден бронзовый медаль алган. Бул деген Советтер Союзунда дагы мындай боло элек мындай результат. Эгер ал жерден тиги Сатымкулду дагы баягы машыктыруучулар бирке кармап койбосо, баягы Масеевди чыгарабыз деп, анан эгер анда Сатымкул ал жерден дагы алтын алып кетиши мүмкүн болгон. Ошондо жетип болмок. Бирок мынакей Каныбек Осмоналиев, мынакей ошо биринчи Мелентьев, Колпакова, Блинов, ушул баардыгы ушул биздин Кыргызстаныбызды даңазалап кетти да, ошол баягы өзү пик. Ошол Совет доорундагы спорттун баягы жетишкендиктеринин Кыргызстандын жетишкен ошол болду 80-жылда. 80-жылдан кийин анан баягы эмелер кетти, баягы билесиңер да. Перестройка, тигиндей мындай деген нерселер болуп, анан кийин Советтер Союзу урагандан кийин ар бир мамлекет өсүм менен өсүп калды. Кыргызстандагы өсүнчө баягы биздин завод фабрикалардын баардыгы башка өлкөлөр менен баягы карым-катнаш баягы бири-бири менен бири-бирине баягы продукция коюшчу да. Ошолордун баары хозяйственный эмелердин баары разрыв болгондон кийин биздин баягы экономикабыз бир топ аксады, алсырады дегендей, бюджет да алсырады. Ошого жараша анан кийин биздин спортко баягы эме болуп калды отношение. Бирок ошол жылдары кыйын эле болду баягы. Унча эле бир бюджеттен бир канча бир кичинекей эле бир акчалар бөлүнүп турду, каражат. Ошондо баягы мен ойлойм, азыр дагы мынакей ошо жеке ишкерлердин салымы менен жанагы спорт базалар салынып, спонсорлор чыгып, ошентип ошол биздин спортту баягы аягына дери чөгөрүп калбагандыгына бар мындай келдик да. Чөкпөй мынакей ошол өзүбүз эгемендик алгандан бери жана Азия оюндарына катыша баштадык, олимпиадаларга катыша баштадык, бүт дүйнө чемпионаттарына, башка нерселерге өзүбүздүн каражаттарыбыз менен бара баштадык. Өзүңөр билесиңер, биздин жетишкендиктерди Азия оюндагы, олимпиададагы, эми олимпиадада мынакей бизде азыр бир эле баягы медалыбыз бар го, тигил Сидней олимпиададагы коло медаль. Эми ушул олимпиадалардан дагы бир медалдарды алсак деген баягы көзүбүз төрт. Мынакей Токиодо 2020-жылы болчу олимпиадага биз жакшы даярдыктар менен лицензияны баягы болушунча алып, анан ушул жактан бир медаль алсак деген мен ойлойм да, ушул максат Кыргызстандын ушул медалы болсо экен деген чоң бир өзүмдүн бир арман, баягы оюм, баягы мечтам бар дегендей. Ошондой азыр десем. Жакшы. Эми баягы кыргыз футболун алып көрсөк, акыркы мисалы 2000-жылдардан баштап гана эсептеп карап көрө турган болсок, дээрлик 10 жылдыкты артта калтырды да. Анан ушул айырмачылыкта дээрлик өзгөрүү барбы? Анткени сиз мына ушул кыргыз футболунун ошол 90-жылдардын аягында, 2000-жылдардын башында чогуу аралашып, бул өзүңүздүн салымыңызды кошуп дегендей. Ошол учурдагы кыргыз футболу менен бүгүнкү учурда айырмачылыкты, өзгөчөлүктөр кандай баалайсыз? Кандай анализ жүргүзүүгө болот? Эми анализди азыр быйыл ушул Азия финалына качкандан кийин бир мындай биринчи этап сыяктуу мындай анализ жасасак болот да. Ушул
эми биздин федерациябыз 92-93 жылы түзүлгөн. Ооба. Анда баягы Советтер Союзунун баягы инерциясы менен баягы командалар да көп болчу. 16 команда ойногон жылдар болду премьер-лигада. Анан 12-ге түштү, анан 8-ге түштү. Бара-бара баягы мамлекет жардам бере албай калган сезгенден кийин баягы командалар анан чачырай баштады да. Мурун Динамо деп командалар түзүлчү. Жанагы министерство, коргоо министерствосунун командалары бар болчу. Анар жоюлгандан кийин баягы спонсорлордун эле күчү менен калды да. Баягы мына Абдыш ата, биз, анан тиги Кочкор атада, же болбосо тиги Кара сууда, Жаштык алтын, же Кара Балтада ушул баягы спонсорлор чыгып, Токмоктон чыгып жүрүштү командалар. Ысык көлдөн чыгып калган командалар, Шоро командасы да бар болчу. Ушундай командалар анан жоюлуп отуруп, анан кийин азыр мына тигиле 2 борбор Ош менен Бишкек 2 команда чыгарышат мэрия. Анан калгандар бүт спонсорлор менен чыгып атат. Мамлекет кармаган 2 команда. Андан эгер ошентип алып келгенде баягы 2000, 2005, 2010 жылга дейин баягы өзүбүздүн деңгээлге жараша жүрдүк, билесиңер. Клубный жагынан бизге жеңишибиз болду. Баягы биз Африканын 2 жолу кубогун алган. Бул сборный, курама командалардан же болбосо башка клубтардан мындай жетишкендик болгон эмес. Анан мен дагы бул этап айтышым керек. 2012 жылы, 2013 жылы биздин федерацияга жаш жигиттер келбедиби? Ооба. Ошол жаш жигиттер мага келип баягы акыл баягы мен келип эле айтышат, президент болуп бериңиз дегендей мына деп. Анан мен өзүмдүн баягы ой пикирим, мен Дордой командасы болгондон кийин, чемпион болуп аткандан кийин мен президент болуп алсам, анда баягы коомчулук туура эмес көрөт да. Мынакей президент, анан командасы бүт чемпион боло берет. Аффилированный деп коет да, аффилированный болбош керек. Деп анан кийин силер давай жаштар болгула деп, же башкаларга баягы мен дайым эметем да, баягы жолду бошотуп берем. Жолду бошотуп, анан ошол балдардан мен биринчи требованием ошол футболду жакшы түшүнгөн, футболдун аналитикасын билген, ошол менен аралашып ошо ойногон балдар. Болгон жанагы дүйнөдөгү футболдогу хажайствода болуп аткан баягы кыймыл аракеттерди жакшы билген балдарсыңарбы деп, анан кийин анализ деп. Анан үчүнчү бул очень баягы эң керектүү нерсеси бул тил. Англис тилин билесиңер деп. Анан ошол келген 3 бала тең баягы англис тилин билген. Семетей Султанов, Дастан Конокбаев, үчүнчүсү Асыл Кадыралиев. Анан ошол үчөө келип анан жетектей башташты, жетектеп анан кийин клубтар болуп, анан кийин жанагы курама командага көп көңүл бурулуп, биздин Кыргызстандан баягы ойноп кеткен, бияктан көчүп кеткен баягы балдарды издөөнү баштадык. Анан ошол жанагы биздин жана немис балдарды таптык, кыргыз балдарды таптык, курама команданы ошентип күчөттүк. Анан курама команданын результаттарды көрсөтө баштады. Клубта, мынакей клубта биз Абдыш ата, анан кийин биз. Анан биз көп эле балдарды тарбияладык. Анан биз аларды кармабайбыз. Эми биз тарбиялап атабыз. Эми силер кийин чоң клубтарга баргыла. Аяктан атаандаштыкты көргүлө деп араб мамлекеттерине кетип атат. Тиги Юго-Восточный Азия, тиги Индонезия, Малайзия, Таиланд ошол жакта ойноп атышат. Россияда ойноп атышат, Турцияда ойноп атышат. Ошол жактан көргүлө баягы чоң майданды көргүлө деп баягы жиберебиз биз. Биз мынакей футбол, Дордой футбол командасы бир эле жолу ошол кичинде гана биз $100,000 бердик. Кичинде. Өзүбүздүн васпи. Калгандары баары эле бекер кетишти, мындай бекер. Баардык ойноп келишет, анан кайра аяктан келип, кайра бизге келип атышат. Руслан Сыдыковдор баягы Индияда ойношкон дегендей да, баягы көп эле командаларда ойноп келишпедиби. Аларды биз кармабайбыз. Баягы эми адам катары мүмкүнчүлүк болсо барып көрсөтүп, акча да таап алгыла, ойнуңарды да көрсөткүлө, өзүңөр баягы профессионально өскүлө дегендей биздин саясатыбыз ушундай да.
Анан эми акыркы жылы ушул командалар ошол курама командабыз канча эмне үчүн ошондой сильный болуп калганы, ошо балдарыбыз ошо четтен барып аягы машыгып, ошо такшалып келип, анан кийин тажрыйба алып келип, анан кийин жанагындай көрсөткүчтөрдү, анан кийин мына финалга чыгып, тиги Азиянын. Анан финалда да дагы жакшы оюнду көрсөтүштү. Сапаттуу оюнду көрсөтүштү. Кыргызстандын эли көрөрмандардын саны мен ойлойм бир 2 эсе көбөйдү. Мына январдан кийинки биздин стадиондор мурун пустой болуп турчу эле, азыр мынакей стадиондорубузга уже көрөрмандар келе баштады. Жок дегенде 3000, 4000, 5000, жакшы командалар ойногондо 10-15 миң көрөрмандар келди. Бул жакшы. Азыр футболду да апаларыбыз дагы, карындаштарыбыз дагы сүйлөп калды. Кичинекей балдарыбыз андан бетер. Азыр мына секцияларга азыр ушунчалык көп желающийлер. Азыр тренерлер да жетишпейт, морекинде базалар дагы жетишпейт квалифицированный. Ошентип биздин футболубуз ушул жылдары бир мындай сапаттуу, бир мындай биринчи этап деп койсок, өсүш болду. Эмки мынакей дүйнөнүн чемпионаты болгон турат. Ошол Азиянын 47 командасынан биз корзинага ошо 12 команданын эмесине түшкөнүбүз да бул чоң жетишкендик. Корзина, экинчи корзинага чыгып атабыз. Биринчи корзинада эң кыйындар, жана Япония, Корея, дегел Иран командалары. Андан кийинки 12 командада, значит, биз ошол 24 Азиянын 24 командасынын алдын 47 командасынанчы. Бул жакшы жетишкендик, мен ойлойм, азыр биринчи этапта өзүбүздүн баягы экономика, өзүбүздүн Кыргызстандын өзүшүнө караганда футболубуздун орду мындай жакшы орунду ээледик да. Эми ушул нерсени алдыга дагы сапаттуу дагы алдыга жылышыбыз керек деген ойдобуз. Анын дагы ушул акыркы биздин жетишкендиктердин эмесин жана федерациянын жетекчилерин айттым. Азыр эмени айтайын, жакшы тренерге дагы биз учурап калдык. Кристининге, Александр Сергеевич. Ал өзү баягы жакында өзү жаш, жакында эле футболду бүткөн, ойноп, Кочкор Атага ойногон тренер болуп келип, анан азыр мынакей Дордойдо курама командасынын тренери болуп атат. Муну мен жактырганым, бул өзү жана жаштарга көп көңүл бурат да, өзүбүздүн жаштарга. Мына Дордой командасы келгенде эле баягы легионерлер кетти. Анда ушундай бир смена поколения болот го, ошол поколенияга бул аябай туура багыт менен кирди деп ойлойбуз. Мына былтыр бир 80-90% жаңырды. Ошол 80-90%тин жаңы балдардын, жаш балдардын бир 50-60-ы жанагы Азия финалын ойноду. Жана Сагынбаев, Кайрат, Козубаев, Урмат деген дарбазачы. Ушундай балдарды алып келгенде биз мен өзүм ичимен баягы кубанып атам да, баягы жаштарга көңүл буруп, ошо өзүбүздүн Кыргызстанда өсүп аткан балдарды алып келгенибиз, ошолорго упор жасаганыбыз жакшы болуп атат. Эми Азия кубогунда финалдык бөлүгүндө ойдо Кыргызстандын ушул курама командасы үчүн, кыргыз футбол үчүн бул жакшы бир жеңиш катары бааладык да. Анан болгондо дагы татыктуу оюндарды көрсөтүп, мына ушул кийинки плей-оффтук бөлүккө да чыгып, анын натыйжасында ар түрдүү эми пикирлер айтылууда, ар бирөө ар кандай баа берүүдө. Ал эми сиздин мына ушул акыркы Азия кубогундагы акыркы беттеш тууралуу пикириңиз кандай? Жалпы мен футболго баа берип көрүңүзчү, жеке пикириңизди. Мындай баа берем да. Футболго дайым эле баягы кандай любым способом жеңишке жетиш деген ал туура эмес. Кээ бирлери судьяны сатып алат, кээ бирлери башка бир мындай методдорду жасашат. Анан кээ бири баягы акырын тээп койсо жатып алышат бир 10 мүнөт. Ушундай нерселер болот атпайбы? Ошондой нерселерди уткан нерсеге мен вообще көңүлүм толбойт. Эгер сапаттуу, ушундай бир жакшы мындай орусча айтканда искрометный, бир мындай жакшы комбинационный бир баягы футболду көрсөтсө, ошондо баягы купулуң толуп, баягы футболго баягы спектакльге келгендей келесиң да. Вот, мына Англияда ошо баягы театрга, спектакльге барып, ошолор баягы өзүнчө бир жыргап чыгышат да. Сапаттуу оюн көргөнгө. Анан биз азыр январь айында утулсак, мына утулуп анан кийин бир оюнду утуп, анан эки жанагы
акыркы команда менен ушунчалык берилип ойногону бүт баягы элдин купулуна толду да. Ошо баягы бул футболисттер деле актерлор да. Ушунчалык өзүлөрүнүн ролдорун ушунчалык жакшы аткарышты. Аягында мынакы баягы театрда бүткөндө кол чабышат го. Ошондой болду биздики. Балдарыбыз жеңилгени менен, бирок баягы сапаттуу ушунун баягы берилген духу менен намыска турабыз деп баягы күрөшкөнү менен Кыргызстан үчүн футболисттер ушул элге жакканы билинди да. Элди алдай албайт экенсиң. Эгер жана эптеп-септеп жүргөндөрдү эле эл көрүп анан деп коюшат да, көп эметпейт. Ошончолук баягы жанын беришип, Кыргызстандын намысын жеп баягы салгашканын эл билди, анан ошону баалады. Жакшы. Эми мына ушул Азия кубогунан кийинки ийгилигибизден соң салтанаттуу түрдө биздин футболчуларыбызды жалпы курама командасын мына ушул кыргызстандык көрөрмандар Алатоо аянтында жакшы деңгээлде тосуп алышты да. Анын натыйжасында ушул эл алдында сиз дагы мына ушул стадион маселеси боюнча дагы сөздөрдү уктуңуз. Мындан сырткары мына ушул АФК кубогунда дагы мына ушул ийгилик жаратуу боюнча Дордой командасы боюнча дагы бир сөздөрдү айттыңыз эле. Бүгүнкү күндө ар түрдүү мисалы пикирлер, сөздөр айтылууда. Маселен, команданы күчтөнтүү максатында ошол эле Байматовду, Мурзаевди алдыңыздар. Мындан тышкары Землянухин, Матяш келди. Дейлик, мындайча айтканда, курама команданын эле бир дагы бир прототиби катары болуп калды. Эмне себептен мындай жакшы жыйынтыктар болуп жатат деп ойлойсуз? Эми мен айтышым керек, баягы январдагы баягы эйфория менен баягы айтылган эмоциялар менен айтылган сөздөрдө болот да, туурабы? Эми баягы Кудай буйрса ушул алдыга дагы ушул эми курама команда менен ушундай жетишкендиктерге жетти. Эми клубный команда менен да жетсек деген баягы ушунчалык мындай бир жакшы бир оюбуз бар эле да, план тилегибиз бар эле. Анан ошол Байматов, Землянухин, ошол балдар араб мамлекетинде жүргөндө айтылды эле, ушул клубду да эметпөйлү, көтөрбөйлү агай дегенде, конечно, давай көтөрөбүз деп. Анан давайте деп ошол жактан план түзгөнбүз. Ошол араб өлкөсүнөн план түзгөнбүз. Ошол эле Землянухин, ошол эле Байматов болуп ошол жактан сүйлөшүп, командаларга ошо Матяшты алалы, Мурзаевди алалы, дагы башка бир легионерлер менен толуктайлы деп сүйлөшүп, анан легионерлерди тиги специалисттер тандады. Биз баягы 4 баланы өзүбүз билебиз. Ойноп берет дегенчи. Но баягы тилекке ашпай калганы, биринчиден ушул Байматов травмадан кийин полностью баягы восстановление болбой калганын баардыгы сездик. Мына жерде биздин Кыргызстан чемпионатында дагы оюнун көрүп атпадыңарбы, туурабы? Красный карточка, удаление, штрафнойлор, баягы ошибкалар, тегеле коргонуучулардын ошибкалары менен көп баягы биз эмелерди көрдүк, голдорду, бизге Дордойго кирип аткан голдорду көрдүк. Анан кийин берки жанагы легионерлер дагы баягы толук бизде толук эметкен жок да, канаттандырган жок. Жана эле Валикаев, жанагы эле тигил Узденов, Казакстандан келген ошол балдар баягы түркмен өзүнүн күчү менен ойноп атат. Башка легионерлер биздин оюнду жакшы көрсөтө алган жок. Тиги курама команда менен Дордойду салыштырганда ошол эле балдар деп айтып атасың да. Бул жерде да мен ойлоп атам, биртике баягы жаш биздин футболисттер менен, анан жанагы ветерандар менен биртике ошол жерде бир эме бар окшойт. Мындай противоречие бар экени байкалып калды. Ошону биз баягы психологический момент болуп, азыр аны тренерлер менен, команда менен сүйлөшүп, жыйындарды өткөрүп, ар бир футболист менен өзүнчө сүйлөшүп, нерселерди жасап атабыз. Эми тилекке каршы баягы биз койгон пландарга биз ишке ашпай калды. Анан ушундай ал жерден эми биз контрактларыбыз алар менен июль айына дейин болгон. Землянухин, Матяш, эме менен Байматов үчөө менен. Мурзаев жылдын аягына дейин түшкөн контракт. Эми үчөө менен биз карап чыгышыбыз керек контрактларды. Берки легионерлерди да карайбыз, тренерлер менен азыр мынакей түнү келишти.
Эми биздин эле көзүбүз төрт ошол бир финалына чыгып, финалдын частына ийгилик чыгып. жарат. Анан көрөрмандарга бир жакшы футбол көрсөтөлү деген менин пландарым ушундай эле. Эми оюнчулар, тренерлердин баягы көрсөтүп аткан оюну ошондой болуп атат. Алардын айткандарын биз тараптан 100% эме талаптарын аткарып берип атабыз. Жакшы. Анан кийин спонсорду кошо экен. Анан экинчи жана стадион жөнүндө айтылбады беле тиги аянт. Ошону мен дагы мынакей кыргыз коомчулугуна айтып коюшум керек. Бул маселе боюнча президентибиз дагы, өкмөтүбүз дагы заниматься этишип, түштүк тараптан азыр 20-30 гектар жер табылып атат. Ошо жана завод Лениндин ошол жерде бир объектилер бар экен. Жана Кембридж мектеп деген жерден ошол жерден орун берилет. Бул жерден мен так айтып коюшум керек. Стадион жана 30-35 миңдик бул эл аралык стандартка талап берген. Буну эме салыш керек, мамлекет салыш керек. Мамлекет ал деген бир эми минимум 60 миллиондон тиги өйдөрөөк болот да. Анын кандай баягы 60 миллиондон өйдө жана 30 миңдик. Биз мореке дворец спорта сарай бар белесиз? Спорт сарайы. Спорт сарайы азыр эч кандай баягы эмеге туура эмес келип калды. Коопсуздугу боюнча дагы жанагы шарттары боюнча вообще жарабай калды. Ал жерге жанагы бүт мелдештерди жанагы күрөш, бокс, волейбол, баскетбол, ушулардын баардыгын ойнотуучу баягы спорт дворец бир 6000-7 миңдик. Анан ал жерде концерттер да болот. Жана партиялардын съезддери да болот дегенде койсок. Анан ошондой дагы жер табылып, ошол бизге ошол стадиондун орду да белгиленип атат азыр. Анан бизге жанагындай дворец спортага дагы орун берилип, мен президентке кирип ошол дворец спортаны салганга ошол акционерлерди чогултуп бир строй компаниялар көп да канча үйлөр салып атышат. Ошолордон алып, башка баягы спонсор болом деген баягы ишкерлерди алып, бир акционерный компания түзүп, ошо дворец спортаны бир 6000-7000, 20 миллиондук бир объект болот да, ал 20 миллион деп ойлоп атам мен. Ошо минимальный 20 миллион. Аны ошол дворец спортаны биз ошол биздин коомчулукка салып берели деп жакында барып жерлерди көрдүк. Эми жерлердин баягы чечимдерин чыгарыш керек экен. Анан чечимдерин чыгарганын билесиңер. Бирөө тиякта экен, бирөө уякта экен. Кээ бир жерлер ошол жерде менчикке сатылып, менчикке өтүп кеткен жерлер бар экен. Анан ошол жерлер маселелер чечилип бүткөндөн кийин баягы проектини биз Россиядан карап атабыз, Кытайдан карап атабыз, дворец спортаны. Анан стадионду болсо мамлекет боюнча айтылып атат, премьер-министрдин деңгээлинде, президенттин деңгээлинде ушундай бир спонсорлор чыккан атат. Биз ошону таап атабыз деген сөздөр болгон. Ал дагы чечилип калса, анан стадиондо кетет. Бирок биринчи этапта бизге ошо жерди бөлүп берели, тиги дворец спортага деп. Ошо дворец спортаны буюрса биз жеке ишкерлер салабыз. Жакшы. Эми буга чейин дагы биз ушул Кыргызстандын футбол боюнча тууралуу бир аз сөз кылдык эле. Сиз айтып өттүңүз, бир кезде көп команда ойноду, бир кезде азыраак болуп калды деп. Ушул көп жылдар бою дээрлик клуб катары, ушул Дордой, анан Абдышат эле келе жатат да, калгандары муниципалдык командалар катары. Эмне себептен клубтар бизде жок деп ойлойсуз? Мисалы, эмне себептен бул жагы жакшы өнүкпөй жатат? Баары эле чоң ишкерлерди эле баягы футболду сүйөбүз, өзүлөр деле футбол ойношот. Дагы бизнесмендер бар, бизден дагы баягы каражаттары көп. Каражаттары көп фирмаларды жанагы карап көрсөңөр, жанагы эме желтый книга бар. Эме чыгарган, тиги Аки пресс чыгарган жол. Обороттору биздикинен 10 эсе, 100 эсе чоң эмелер бар, ишканалар бар. Алар кармайт, эми алар өзүлөрүнүн эле баягы өзүлөрүн ойлоп атпайбы. Эми бир одноразовый бир жардам берип коюшат. Анан баардык жерге айтышат, ушуну жардам берип койдук депчи. Морекиндей команданы кармаш. Эми команда, средний команда кармаш где-то бир 300-400 миң доллар айына, жылына. 400-500 миң деп коелучу. Бизде жанагындай чемпион кылам деп, жанагындай легионерлерди алып, мен азыр о жака дагы биздин спорт клубдун спортко берип аткан каражаттарын эсептеп көрсөк, где-то биз мына бир 20 жылдан бери миллион доллардан чыгарып турабыз. Ошо командабызга, футбольный командабызга
күрөшчүлөргө, боксчуларга, волейбол, хоккей ошолордун баардыгын өткөргөндө ошо $1 миллион берип турабыз. Биздин баягы бюджетибизди айттык да баягы. Эгер ошондой командалар мынакей кумтөр деген бар, эми баягы эле баары эле кумтөр дей беришет, эми ал эле ошол нерсени канчалык эмелер алып атат, кумтөр ысык көлгө түзүп койсо болот эле. Чоң жана Мегаком дегендер бар. Жанагындай сотовый жана операторлор бар, жана Казактан келген. Ошол жанагы ошол биз чет элден келген баягы инвесторлор жакшы объекттерди алып алышкан бизден. А бирок бир тыйын жок, бизден выкачивать этип элечи, бизден баягы болгон прибыльдин баарын эле алып кетип эле башка жакка кетип атат. Ошол баягы чет элден келип, баягы бизде бу жерде иштетип аткандарга ошол бир жакшы бир чакырып мамлекеттин деңгээлинде, ай могу жакты карагыла, могу жакты карагыла деп эле ошентип айтып койсо. Банктар бар, жакшы. Анан бирден команда кармап, анан кийин атаандаш күчөсө, атаандаш күчөгөн сайын эле ошол эме чеберчилик көтөрүлө берет. Биздин баягы жеңиштер, жетишкендиктер дагы көбүрөөк болот дегендей. Жакшы. Эми мен дагы бир кызыктырган суроо да, сизге баягы демирчи болуп бер деп сизге сурангандар аябай көп болуш керек. Ошол эле спортчулар, дагы башка машыктыруучулар, спорттук клубтар тарабынан китеп чыгаргандар, мектеп салгандар, жалпы эле алганда мектеп салгандар. Маселен, эми аларды мисалы албай эле койсок, спорт жагын карай турган болсок, эгерде сыр болбосо, мисалы жылына же жалпы канча каражат коротосуз мисалы демеүүчүлүккө? Демеүүчүлүккө мен айтып кетпедимби? Айтпадымбы? $1 миллион тегерегинде биз жыл сайын спортко жумшайбыз. 1 миллион тегерегинде жанагы вид спорттолор менен. Ошонун бир эң басымдуусу, львиный долясы футболго. Жакшы. Эми сиз ошол эле учурда футбол федерациясында дагы иштейсиз, вице-президент катары дагы. Анан футбол федерациясына жаңы президент шайланды. Анын ишмердүүлүгү боюнча деги эле бир жөнөкөйрөөк суроо бергим келип атат. Жалпы футболду өнүктүрүү жолунда Кыргызстандын футболунда кайсы президент жакшы бир иш алып барып, өнүгүү стратегияларын куруп, жакшы бир өнүгүү жолуна сала алды деп ойлойсуз? Ошо жаш балдардын азыркы жанагы трио деп коеюнчу, Семетей, тиги Асылбек, анан кийин Дастан. Үчөө баягы мындай үзүрүлүү иштегенин натыйжасы. Анткени алар мурекил АФКда, ФИФАда жакшы мамилелерди түздү да. Ошо комитеттер менен бар, тил билет бар, баягы өзүнүн курдаш мындай жашташ адамдар иштейт. Анын карылар да иштейт, конечно. Анан ошолор менен көп баягы мамилелерди түзүп, жана айрыкча биздин жанагы командаларды араб мамлекетинде сборлорду өткөргөнгө, Турциядан, тиги ошол эле Корея, Япониядан жардамдарды алганга булар көп жардам беришти. Булар жакшы кетишти. Анан Семетейдин кетип калышы өзү баягы заявление жазып декабрда. Мен кеттим деп баары менен коштошуп. Анан кийин баягы бир тигил эртең футбол болот деген күнүчү. Кытай менен ойнап атат биринчи оюнда. Анан кийин ошол эртең болот дегенде да мен кеттим деп дагы ошол жактан подтверждение берип атат да. Тегемеденчи Дубайдан. Ошол жерде исполкомдо мына мен да болдум. Анан мен аны кандай бааладым, мен деле түшүнбөй да калдым да, чын айтканда. Анан эки заявление кетип, анан кийин уже бүт сроктордун баардыгы исполкомдун биздин устаттары бар да. Аны уже кайра анан кийин калам дегенден кийин уже бүт баардыгы сроктордун баары уже өтүп кеткен уже. Аны эч кандай өзгөртө албайт элек. Анан бирок обязательстволор бар болчу берки спортсмендер, футболисттергечи. Азия финалына катышканга, анан кийин тиги бонустары, премиялары менен. Же ошондон качтыбы? Ушундай нерселер болду. Анан кийин тренер тиги президентибиз алмашылды. Ал эми азыркы канат деле ал чоочун эмес. Футбол ойногон өмүр бою. Ошол Индияда дагы биздин ойноп келген Руслан Сыдыковдор болуп, Раджавалиевдер болуп ойноп келген. Анан ошол келип анан кийин сунушталып, өсүлөрү, Семетейлер өсүлөрү ошо исполкомго киргизип канатты. Ошо футзалды баягы эметип тургунун көзөмөл деп туруп, анан кийин ошол баардыгын салыштырмалуу болуп келгенде, анан кийин ошо канат тил да билет экен, английский тил.
футбол да билет экен. Анан баягы өзүнүн бизнеси да бар экен, анан ошол жардам берем деп анан аны койдук. Эми көп баягы федерациялар баягы футболдон эмес, каражатка муктаж да. Анан кийин ал федерацияларга жанагындай бир бизнесмендерди суранышат. Эми ушундай баягы өкмөттүн биртке жардамы болот. Эми өзүң дагы өзүң каражатың менен ушундай кармап тургунуң деп. Анан ошондой федерациялар жакшы өнүгүп кетип атат мынакей. Мына дзюдо федерациясын азыр мынакей дзюдоисттер жакшы чыгып атат, туурабы? Анткени ошол жеке менчик каражаттар жакшы берилип, жана турнирлерге катышып, ошол жерден тажрыйба алышып, ошондой өсүп атышат. Өскөн баягы федерацияларды айтайын. Бизде дагы кайсы федерациясы бар. Анан жанагы бойцовский эмелер жакшы, ал жердеги эмелер спонсорлору көп болуп атат, туурабы? УФС жана ММА деп атышабы? Ошол жака балдарды даярдашып, ошол жака чыгарып атышат. Ошо каражат берилип атканча. Анан бардык федерация ошондой. Эми акыркы бир суроолордун бири болсун. Кыргыз спортунун деги эле жалпы келечегин кандай көрөсүз? Анткени буга чейин көп жылдар бою мына ушул жаатта иштеп келе жатасыз, өзүңүздүн салымыңызды чоң кошуп келатасыз. Эми мындай ойлонуп көрдүңүзбү? Мен айтып атпаймынбы? Спорт бул коомдун экономиканын барометри, күскүсү. Ошон үчүн биздин коомубуз, мамлекетибиз канчалык өссө, өркүндөсө, канчалык коомубуз ушул маданияты көтөрүлсө, маданият көтөрүлүш керек экен. Маданият, илим көтөрүлгөндө анан кийин адам ошо чоң нерселерге баягы умтула баштайт экен да. А маданияттың баягы жерге түкүргөндөн өйдө чыкпаса, анда көтөрүлбөйсүң. Ошон үчүн баягы илимибизди, билимибизди, маданиятыбызды көтөрсөк, аны көтөрүш үчүн экономика керек. Экөө бири менен бирин толуктап турат да. Ошо экономикабыз көтөрүлүп, коомубуз көтөрүлүп, саясий маданиятыбыз, мына азыр саясий маданиятыбыз эмне болуп атат? Саясий маданиятыбыз бири-бирибизди эле баягы ушактап эле жамандап эле күбө менен шоп атабыз. Бир жакшы адамдар калабы биздин Кыргызстанда? Ошого барбашыбыз керек, бири-бирибизди өзүбүздү сыйлашыбыз керек Кыргызда. Биринчи. Өзүбүздү сыйлай албасак, анда бизди ким сыйлайт? Ошого жараша биздин дагы баягы маданиятыбыз дагы, спортубуз дагы өнүгөт. Жакшы. Эми программанын акырында өзүнчө бир рубрикабыз бар. Бул франциялык белгилүү жазуучу, новелист Марсель Пруст түзгөн, ушул суроолордон түзүлгөн анкетабыз бар. Ошолордон тандап сизге суроолорду берели. Колдон келишинче кыска жооп берсеңиз болот. Биринчи суроо: адамдагы кандай сапатты баалайсыз? Честность, порядочность. Аял затындагы кандай сапат сизге жагат? Эркекке баш ийүү. Өзүңүзгө жаккан сапатыңыз? Жөнөкөйлүк. Өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз? Өтө эле баягы ишенчли, эмне дейт? Адамга ишенип кетесиң да, баягы. Алданган нерселерим көп. Бактылуулукту кандай түшүнөсүз? Бактылуулук эми ар ким өзүнчө түшүнөт да, туурабы? Кандай баягы өзүңдүн ордуң бар. Өзүңдүн баягы ички дүйнөң дагы спокойный турганда, качан спокойный болот? Бардыгы ордунда төпкелишип, ошол бийлик болобу, байлык болобу, ошол кайсы нерсе ошол эме болупчу, ошончолук баягы жанталашып эле баягы эменин аркасынан чуркай бербей, ошо жашап тапканың, тергениң ошол өзүңө жетиштүү деп эсептесең, ошондо бактылуу деп эсептейсиң. Сизге жаккан жазуучу? Жазуучулар көп эми, чын айтканда. Бирөөнү айтып бере аласызбы? Иә. Бирөөнү айта аласызбы? Эми Айтматовду айтыш керек. Сизге жаккан? Джек Лондонду айтыш керек. Эми ар кайсы эмеде, жаштачы. Ар бир өзүнүн немеси бар да, жазуучулар бар. Жаш кезде, мектеп окуганда, студент кезиңде ошондой кетет экен жазуучулардын. Сизге жаккан иш? Мага жаккан иш, мен өзүм баягы канааттанган иш болгон, ошо баардыгы ошол иштер.
Бул жашоодо эмнени жек көрөсүз? Эки жүздүүлүктү, предательство, чыккынчылык да. Спорттун тарыхындагы эң таасирдүү спортчу деп кимди эсептейсиз? Ой, аябай көп. Чын айтканда, анын баардыгын айтып отурганда, биз эми Советтер Союзунда, Совет доорунда өсүп калдык. Анда баягы футбол деген алып келсек, Лев Яшин, например. Дүйнөдө Пеле, Марадона, азыр мынакей Месси келип атат. Баскетболдо бар, бокста бар Мухаммед Али дегендей. Толтурабыз. Жанагы эле эме америкалык сүзүүчүчү Майкл Фелпс. Майкл Фелпс ошо канча жылдан бери канча ошо медаль алган. Болт. Усейн Болт. Жакшы. Азыркы учурда жашаган же мурда жашап өткөн каалаган адам менен отуруп маек курууга мүмкүнчүлүк болсо, ким менен жолугат элеңиз? Мурунку адамдар мененби? Каалаганда. Сталин, Чыңгыз Айтматов дагы бир жолу. Жакшы. Жашоодогу девизиңиз? Жашоодогу девиз эме эли журтубуздун баягы алдыга кетишин тилейт элем. Мамлекетибиздин алдыга прогресске чыккан. Ошол нерсеге мен өзүмдүн баягы салымымды өз ишим менен кошкон нерсе баягы самый ошол девиз ушу да азыркы. Программабыз жыйынтыкталды. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат. Канча 1 сааттан